COVID-19 жугуштуу илдетине каршы эмдөө Баткен облусунда 2021 жылы башталган. Андан бери эмдөөнүн биринчи жана экинчи өлчөмүн алгандардын саны аймакта 100 000 адамдан ашса, үчүнчү бостердик өлчөмүн алгандардын саны болгону 16 000ге жеткен. Бирок район шаарларга алганыбызда жалпы Сүлүктүү шаары боюнча, Кадамжай, Лейлик райондору боюнча 70%га жакындап калды. Бирок Баткен району боюнча бүгүнкү күндө эмдөөлөрдүн саны аз. Себеби биз акыркы учурларда жанагы чек ара кырдаалга байланыштуу элдер жок болуп, Дарыгерлердин айтымында эмделбеген адам ковид оорусун жугузуп алып, андан айыкканы менен башка ооруларга дуушар болуу ыктымалдыгы жогорулайт. Андыктан эмдөө зарыл экенин белгилешет. Негизи дүйнө жүзүндө деле башка мамлекеттерде деле дагы деле болсо ушу COVID-19'дун алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу боюнча себеп дегенде постковидный синдром деген актуалдуу болуп жатат. Республика боюнча, аймак боюнча биз коллективный иммунитетти 70%га жеткиребиз деп атпайбызбы? Бирок биз ал коллективный иммунитетке жете алган жокпуз да, определенный пайызгачы. Бул негизги максат ошол болуп жатат. Акыркы мезгилде коронавирус илдетинин бир канча түрлөрү дүйнө жүзүнө кеңири жайылып жаткандыктан ага каршы эмдөөнү жандантуу керек. Бул багытта Кыргызстанда саламаттыкты сактоо кызматкерлерине жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө эл аралык уюмдар ар тараптуу колдоо көрсөтүүдө. 4 приоритеттүү топ менен иштейбиз. Булар 60 жана андан жогору жаштагы улайган кишилер менен иштейбиз. Ошондой эле өнөкөт оорулары бар адамдар менен иштейбиз. Балдасын эмизип жаткан жаш энелерибиз менен жана ошондой эле боюнда бар келиндер, аял кишилер менен биз ушуларга ушул маалыматты жеткиребиз жана биз күтөт элек, чакырат элек ушул топтогу адамдар биринчи эмдөөдөн өтсө. Белгилеп өтсөк, Кыргызстанда коронавирус оорусуна каршы эмдөө болгону 24%га аткарылган. Ал эми жааматтык иммунитетке ээ болуу үчүн эмделгендердин саны 70%дан жогору болушу керек.